Eger biz kalasak jumuşlarыбыз toktop bolsun, ийгиликтүү bolsun, үй бүлөбүздө тынчтык bolsun, anda günöөлөрдөн сактанып, эң негизгиси бирөөдүн акысына кирүүдөн сактаналы. Бирөөдүн зат обуруюна, бирөөдүн жан малына зыян келтиргенден, тил менен зыян, сөз менен зыян, кол менен зыян баары зулум. Ушул нерселерден сактануу, анан kээ бир күнөөлөрдү Аллах кечирип да коет. Kээ бир күнөөлөрдү Аллах Таала акыретте коет. Бирок зулумдукту Аллах кечирбейт дагы, акыретке да койбойт, ушактан баштайт. Айттым го, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 5 саат Арафатта ажылык күндөрүндө туруп дуа кылганда, Аллах баарын кабыл кылып, залымдын күнөөсүн кеч дегенди кабыл кылган эмес. Себеби бул болбойт да, бирөөлөргө зулум жасап, баарына зулум жасап туруп, ажылыкка барып келсе, ал дагы кечирилип калса, анда болбойт андай. Аллах Таала адилеттүү зат. Болбосо жыргал болбойбу? Күчү барлар сабап тартып алып баарын, анан бир ажылыкка барып келип таптаза болуп жүрө бербейби? Жок, андай болбойт. Зулумдукту Аллах Таала ажылыкка барабы, Кабанын ичине кирип каза болобу, Аллах кечирбейт. Себеби зулумдук бул зулум. Аллах зулумдук кылбайт.